Угуп атам, кандай суроолоруң бар? Қалай саламатсыз ба? Азат Найбек Бекбосынов. Мен екі сұрағым бар да, осы кезек мен ұзатылмаймын. Біріншісі, алайда бүгінгі күндің негізгі темасына айналып жатқан прокуратураның маалыматта айтылған 4 қылмыс иши бойынша Төртөө экен. саяси пункт қатары сыпаттасақ болуы. Төртөө экен. Мені келтіріп жатыр, екінші деп айтып жатсақ, аз белгісіз болу. Азыр кандай деп келтирсе ошончо келтире берет. Алардын укугу бар. Себеп Кыргызстанда конституция иштебейт деп качандан бери айтып келет. Убактысын карап отуруп, мындай бир каникулга чыгаарда, же бир кандайдыр бир маселе болуп калаарда чыгат да ушундай. Мен дагы силер сыяктуу, мүмкүн силерде маалымат көбүрөөк болсо керек. Силер сыяктуу мен да залда отурганда бүгүн уктум, мындай дейт да, 36-берени деп айтып атабы. Адамдын атайлап кылмыш жасаганга каражаттарды же куралдарды издөөсү дейт, же ылайыкташуусу. Атаң көрө. Ушул өлкөдө 30 жыл деп айткандан бери ушу менден артык конституцияны бузбагыла, конституциянын алкагында жашагыла деп кыйкырган менчелик киши болбосо керек. Конституциялык сот дагы менчелик ошо конституцияга чакырбаса керек. Мындай, бул беренелерди мындай эле коелу. Анан 278 деп айтты дейт, массалык башаламандыктар дейт. Атаң аман эле болсун. Мындайча айтканда, баарына жараткан бар, жараткандын алдында эч ким жоопкерчиликтен кутула албайт. Мен сурабадымбы жана эмне деген доомат коюп атат? Абаны көп жутуп коюп атамбы? Же суу көп ичип атамбы? Же Бишкектин көчөлөрүндө көбүрөөк жөө басып коюп атамбы? Эмне деген дооматы бар? Деген дооматка мына ушуларды келтиришиптир. Бийликти күч менен басып алуу деп мен канча жолу айтам айланайын. Эшигиңди ачып койсо дагы сүйрөсөң да кирбейт. Өздөрү айтып атпайбы? Мадумаровго канча сунуш кылдык, такыр болбой атат деп. Анан кантип анан бийликти күч менен басып алуу? Чакырса барбаган жерге мен күч колдонуп барам. Бийликтен аша чабуу деп 338, менде кайсы бийлик бар экенин силер айтып берсеңер, мен ошону менен колдоноюн. Жана саясий деп айтканга болобу дегениңизге, бул 100%дан 100 эсе көбүрөөк саясий. Бул жерде тек гана саясат. Саясат дагы бир жолу саясат. Ошол. Экинчи суроо узатылбай. Буга чейин ушул 1 жылдай болуп калды. Анда дагы башка прокуратура ушундай аракет көрүп, анда жоопкерчилик депутаттары уруксат берген эмес. Анда бери убакыт өттү, көп нерсе алмашты. Бул жолусунда кандай сценарий менен кетиш мүмкүн? Билбейм, алардын оюнда эмне бар экенин билбейсиң. Кандай даярдыктарды көрүштү, канчалык сыр сактай алышты, канчалык кишилер менен сүйлөшө алышты, макулдаша алышты. Бирок сиз туура айттыңыз, убакыт өтө менен биздин жогорку кеңештин депутаттарынын дагы саясий дагы мындай бир кесиптик дагы былтыркыга салыштырмалуу быйыл башка, быйыл бир топ жогору. Ошондуктан кандай чечим кабыл болот, аны айтыш кыйын. Сиз кайда? Поступали ли какие-то, возможно, предложения неформальные к вам, чтобы вы... От кого? Со стороны властей, чтобы вы много не говорили, не критиковали. Может быть, что-то такое... Вы знаете, они очень завуалированы же. У нас есть некоторые представители, которые говорят практически на каждом заседании комитета, вы же это слышите же. Это от кого? Чей голос? Дальше. Какие ваши дальнейшие действия? Что вы будете делать? Как вы будете защищаться? Или просто оставите на самом деле? Как и в прошлый раз. Пусть делают, что хотят. Пусть делают. Пока на что у них сил хватает, пускай действует. Пускай всему придет конец. Есть предположение, что вас могут задержать, не готовы к этому? На все я готов. Человек, когда рождается, он должен быть на все готов. Когда человек идет в политику, он должен быть готов на все. Когда человек делает бизнес, и он должен. Человек делает, если журналистикой занимается, и он должен быть готов. Все должны быть готовы. Да, Аида Джумашева, 4 Адахат Вицамбаевич, скажите, пожалуйста, вы
говорите, что это связано как бы с политикой, да, уголовное дело и так далее. Но связано ли это, получается, с тем, с вашим мнением и с вашим голосом по Кемпирабаду? И если есть предпосылки к этому, да, то есть говорили и о том, что Исхак Абсаматович тоже должен проходить по этому делу, то есть ему не предъявляли никаких... Ну, Исхак Абсаматович, я не знаю, предъявляли или нет. Если да, тогда сегодня должны были озвучить. Безусловно, и не только Кемпирабад. Здесь и казино, здесь и легализация капиталов, здесь и некоторые межгосударственные соглашения, здесь и другие вопросы есть. Так что моя личная позиция категорически не совпадает с нынешней властью, что само по себе достаточно страшно для них. И каждый день говорить о тех недостатках, о тех нарушениях Конституции, для них это как бельмо в глазах. Последний пример вам по 44-й статье Конституции, что на опережение сработали, но опять-таки очень безграмотно подготовили ответ и разъяснение Конституционного суда. Говорит, тогда, когда у государства появится возможность, он имел в виду вот это, вот так они же толковали 44-ю статью Конституции, но при этом есть закон о введении в действие Конституции. Там четко написано, что данная статья, именно 44-я статья, часть 3, вступает в силу с 1 января 2023 года. Это четкое указание. А вас еще не вызывали никуда? Куда? Если вы помните, буквально 2-3 дня назад Конституционный суд какое-то объяснение давал, что возбуждение уголовного дела не потребует согласия парламента. Помните, да? Буквально 2-3 дня назад. Это лично для Мадумарова было подготовлено. Вот этот Конституционный суд на сегодняшний день, к сожалению, к большому сожалению, она тоже превращается в инструмент воздействия, в инструмент давления в руках власти. Мы можем говорить о том, что Конституционный суд как самостоятельный орган, а судебная система вообще в целом, к сожалению, оказывается под жестким контролем сегодняшней власти. То есть раньше, как Садыр Джапаров говорил, если раньше было 3 ветви власти, теперь их нету, теперь я один. Если вы помните, он 2 года назад так заявил, так? И вы тоже помните. Вам тоже боязно писать, наверное. Я просто напоминаю вам. Но пока еще не вызывали, да, на вопрос? Я сегодня узнал. Я говорю, что сегодня. Я же еще из зала не выходил. Говорит, у нас Медина, Бугачейн, айрым парламент, айрым депутаттарды жоқ көтартууга уруксат берилген болчу. Айрым эмес, эч кимди бир эле маселе каралган, башка эч ким каралбайт. Жок. Бир эле Мадумаров экинчи жолу келип атат. Бул жолу кандай? Мен азыр жооп бердим, бир жараткан билет. Бугачейн Жамал Баймуратова, Бугачейн сизде былтырғы өзүндө айтканда эл өкүлдөрү колдоого алган эмес, тескерисинче жоопкерчиликке тартпагыла деп өз пикирлерин айтышканда, бул эл кандай болот деп. Мен ушуга эле 3-чү жолу жооп берип атам. Азыр айтпадым ошону эле, азыр эле айттым. Бугачейнки ошол мен кесиптештерим айтып аткан иште ошол чек ара маселеси боюнча айыпталды эле. Анан азыр массалык башаламандыктар деген берене коштолуп атат. Биз пикирлене бул боюнча Кемпирабад иши менен бир катар адамдар азыр камакта отурат. Ушул жерде сизге да Кемпирабад боюнча тиешеси болушу мүмкүн? Мүмкүн эмес, бул 100%. 100% Кемпирабад маселесин мен күн сайын көтөрөм. Эске да салып кетип бартам. Кемпирабад маселеси бул могул бийликтин түбөлүктүү маңдайына жазылып калган кылмыш болот. Анан булар ойлогон, ушундай кылмышын козгоп койсок, анан антсек минтсек көпчүлүгүнө окшоп унчукпай отуруп калат деген. Жок. Андай эмес, адамдын башында бир жашоо. Мен айтам, колуңардан келгенин жасап алууга да керек болсо күндү батыштан чыгарып алгыла. Бирок менин пикирим,
кылдай кыйшайбайт. Кылдай кыйшайбайт. Кемпирабад туура эмес чечилген. Кемпирабад боюнча камакта отургандардын бүтүндөй баары мыйзамсыз отурат. Кемпирабад бул эч качан булардын тарыхынан өчпөйт. Бул көтөрүлө берет. Эртеби кечпи мунун акыйкаттыгы, чындыгы чыгат. Мына бүгүн тилекке каршы эгерде биз мыйзам менен, кагаздар менен иштей турган өлкө болгонубузда, бүгүн эле булар доомат коюп келаткан Исхак Разаковдун мезгилинде, Султан Ибраимовичтин мезгилинде, Турдак Мусабалиевичтин мезгилиндеги окуяларды айтып атпайбы, ошондой эле чечилип калган, кызылдай жалган. Эмне үчүн соңку сөз беребиз деп алдап келип, ушул маселе каралып атканда соңку сөздү бербей койду Мадумаровго. Себеп ошол документтерден чочулайт бар. Ушундай. Демек 278 береме менен ошо кемпирабад иш боюнча сизге дагы айыпталышы мүмкүн деп. Бул мындай айыпты иним сизге да тагып койсо боло берет азыр. Сизге да тагып койсо болот, себеп мына ушундай маалымат таратып атып, ушул маалыматтын так эмес экендиги жөнүндө жарыя салды деп туруп сизге да тагып койсо жараша берет. Бул ошол Кемпирабад жөнүндө сөз козгогон кандай киши, канча киши болсо ошонун баарына тагып койсо жараша берет. Бул ушундай берене, керемет берене да. Бизде Конституцияда адам кыргыз жараны өзүнүн пикирин ачык, айкын жайылталат, жана өзүнүн тутунган принциптерин жана түшүнүктөрүн күч колдонуу менен эч ким өзгөртө албайт дейт. Орусчасы мындан да каттуураак жазылган: свобода слова — это абсолютная свобода. Это абсолютное право. Вот, булар үчүн ушундай да, булар үчүн эми аларды түшүнбөсө, аларды окубаса, аларга кайрылбаса, болбосо кечээ кандай дейсиңер, ушул Бишкек шаарында 13% катышты шайлоочулар. Ленин районундагы шайлоодо. Карабайсыздар, ошол жердегилер шайлоодо бир азамат ошол жерден топтоп этелем деп, Газпром курган мектепте добуш бере турган участокты канча миң шайлоочу бар ошол жерде. Ана баарын бөлүп, эки жакка ыргытып, анан шайлоочулар барып өздөрүнүн участоктарын таппай калып атпайбы? Айттыбы сиздерге ушунун боюнча? Жок. Ушундай бир жигиттин топтой ойногону ошончо 2000ге жакын кишинин кызыкчылыгынан жогору туруп атат. Ушул өлкө анан. Ушул кандайдыр бир мыйзам ченемдүү же мыйзамга баш ийген өлкө ушундай болобу? Шайлоочунун укугу ошол жерге барып шайлоого. Жок, бүгүн футбол ойнойбуз деп болгондо дагы ошол шайлоочуларды эскертпей туруп. Ушундай өлкө болуп калды да. Кечээ мына кимиңиздер катыштыңыздар, көрдүңүздөр билбейм. Актан Арым Кубаттын Эсимде деген фильмин көрдүңүздөрбү? Кимиңиздер көрсөңүздөр ошол жерде көрүп атасыздарбы? Бир айылды бир эле көпөс бийлеп атат. Милициясы дагы ошол жерден тамак ичип, милиция дагы көзүн жалдырап, жоголчу десе чуркап чыгып кетип жоголуп атат. Башкасы деле мына ошол айылдын баары унчукпай бир ошол жигиттин көзүн карап, ошол жигиттин каалоосу менен жашап атат. Ошол фильмден деле сабак алса болчу да, бирок албайт булар. Дагы мен бир да бир эмнени көрө элекмин, уга элекмин, көрүп атасыңар, мен залда отурам. Өтө маанилүү маселелер каралып атат. Азыр эле муну массалык маалымат каражаттары жөнүндө баягы жалган маалымат таратуу деген мыйзам тегерегинде эмне болуп атат. Ошондуктан менин колум тие элек, мындай чыгып карай элекмин, көрө элекмин. Дагы Кымбат Амир кызы, негизи эле бүгүнкү жагдайды сиз кандай баалайт элеңиз? Жеке ошо Мадумаров аркылуу жалпы эле парламенттин оозун жабуу, парламентти тебелөө аракети болуп аткан жокпу? Анан кесиптешиңиздерге мындай кайрылат келеңиз башка депутаттарга. Себеби сиздеги окуя бардык депутаттардын башына келип калышы мүмкүн. Сократты ушундай кылып соттогондо баласын алып отурса, аялы сурайт да.
сен унчукпайсың, эмнеге жок дегенде акыркы сөздөрүңдү айтпайсың десе, Сократ айтканда, өмүр бою айтканга караганда көбүрөөк сөздү азыр айтмак белем депчи. Түшүнүңүз да. Ушул кезге чейинки айткан сөздөрүмдү кайра кайталоонун кажети барбы? Вы вот всю дорогу в Георгиевше критикуете власть, не скрываете этого. Но почему сейчас, по вашему мнению, такое заявление? Почему вас обвиняют в этом? Почему именно сейчас? Ну надо же что-то находить. Если в стране все замолчали, и один человек не хочет молчать, то с ним же тоже надо. Это связано вот с последним заседанием, где вы обсуждали новый закон о СМИ? И СМИ в том числе. Я же перечислил на кыргызском языке, перечислил и казино, и легализация капиталов. Там в легализации капиталов что было написано? Даже мы, граждане, не имеем права спрашивать, если у него есть в зарубежных банках счета. Мы не имеем права спрашивать, откуда. Так ведь? Вы же ознакомились, наверное, с этим законом? Во всяком случае, проектом. И почему Бетон Кыргызстан категорически против выступал? Потому что этот закон полностью легализует казнокрадов, воров за последние несколько лет. Вот это узаконили они. На что сегодня, даже вчера, мыслящие по-другому люди уже начали по-другому смотреть конкретно на Мадумарова. Почему? Потому что и им тоже было выгодно этот закон. Потому что и у них тоже не будет спрашивать, откуда теперь. Дальше. Но в целом вы готовы к тому, что вас могут вызвать на допрос и там... Я только что на кыргызском языке говорил, если ты пошел в политику, то должен быть готов на все. Мы готовы. Буга чейин дагы сизге айыпталып, жоопкерчиликте комиссия түзүлүп, аны четке каткан болчу макулдук берген эмеспи айыптоого. Бул ирет кесиптешиңиздердин кандай чечим чыгарат деп, кандай божомолду болуп атат сизде жана кандай чечим? 15 мүнөттүн ичинде 4 жолу бердиңер ушул суроону. Анан калгандарына шаршем болуп калбайбы? Кайра кайталай бер. Эгер калсаңыз жооп бербей эле койсоңуз болот. Ар бир чечим ар бир кишинин өзүнүн айырымда. Анан мен жана айттым, өткөн жылкы жогорку кеңеш менен азыркы жогорку кеңештин айырмасы бар. Укуктук тарабынан дагы, тажрыйбалык тарабынан дагы, башка тараптан дагы азыркы жогорку кеңештин көз караштары дагы, түшүнүктөрү дагы бир кыйла жогору. Ошондуктан кандай чечим кабыл алат, ал жогорку кеңештин өзүнүн колунда. Дагы эгерде жогорку кеңештин чечими сиз ойлогондой болбой калса, негизи эле тергөө адилеттүү жүрөт деп ишенесизби? Кыргызстанда тергөө адилеттүү жүрөт же сот адилеттүү болот деген кишиден өткөн. Түшүндүңөр, э? Андан өткөн ким бар? Андан өткөн бир жанагы жумшараак сөз табайын деп атам бир. Андан өткөн аңкоо киши болобу ушундай? Кыргызстанда сот бар, Кыргызстанда таза жүрөт, Кыргызстанда таза чечим кабыл алынат дегенге мына ушул жерде отурган силер өзүңөр кол көтөрбөйчү, канча киши ишенесиңер? Жок да, мына бир да киши жок. Мен деле силердин бириңермин да. Баарыбыз бир коомдо жашап атабыз да. Анан мен эле башкача ойлобойм да. Мен да силер менен 100% макулмун да. Бизде адилеттүүлүк деген түшүнүк жок бизде. Аны унутуп коюш керек. Андай маселе болуш кыйын. Бул маселе эмнеден күчөдү билесиздерби? Мына жүргүзүлүп аткан же болбосо мыйзам долбоорлору киргизилип атканда көп нерселерди катылып коюлат. Ошолорду мен сурайм. Мына азыркы эле тергөөнү баш прокуратурадан алып атат, байкуштарды тымпыйып отурушат. А бир жыл башта эле ушул бизге аябай керек. Ушуну менен реформа жасайбыз. Биздин бутубузду, колубузду байлабагыла деп кыйкыргандар бүгүн жок, болбойт экен деп теңирден тескери. Вот түшүнбөйсүн аларды. Таптакыр мен суроо бербедим. Бир жыл, 2 ай болуптур ушул мыйзам иштеп атат. Ушуга былтыр эле кыйкырып аттыңар эле. Быйыл эмне болду деп сурап атпаймынбы? Десем баштарын жерге салат, жылмайышат. Кожоюн айтты дегенди айта албайт да. Ушундай да.
ушундай бир алсыз, ушундай бир эрксиз, ушундай бир туруксуз мамлекеттик органдар өлкөнү кай жакка алып барат? Кудай сактасын. Кечеки кыйкырып жактап аткан нерсесин бүгүн коргой албайт. Мен айттым, эгер бир айдан кийин ката кетирип коюп турбуз, бул нерсе баш прокуратурада калыш керек экен десе кандай 100 менен кей, бирок алар келе берет. Анан дагы кыйкырып чыгышат, каталыгын өз убагында сезген эрдик эмеспи деп туруп. Ушундай элбиз да. Эмне кылабыз? Какие ваши прогнозы относительно следующих шагов правоохранительных органов в отношении вас? Вы знаете, в алогичном государстве что-то предсказывать это неблагодарное дело. Я же говорю, у нас алогичное состояние, ситуация алогичная, абсолютно не соответствующая ни по стандартам в сфере законодательства, ни по человеческим измерениям. Она не соответствует ни той, ни другой категории, к сожалению. Адырхан Нысанбаевич, учурда бийлик башындагылар ынтымакка келели, өткөн кеткенди кечирели деп атышат. Бул ушундай эле ыкмалар мурдагы президенттерге катары да колдонулуп жатат. Анан эгер сизге иш козгоп, андан ары укук коргоо органдарына алып кетип сотко чейин тарта турган болсо, бул өлкөдө коомдук саясий кырдаал өзгөрүп же бир начарлап кетиши мүмкүн эмеспи? Сиздин дагы тарапташтарыңыз бар да? Эми тилекке каршы ушундай болуп калды да. Өткөндө өзү жыйнап турган жана блогерлерди жыйнап, менин тарапташтарым менен деп атпайбы. Ошондон кийин аябай күчөбөдү. Мен айтпадым, аябай жакшы жыйын өткөн окшойт ошол жерден деп. Ал эмес анча-мынча аларга кирбеген кишилердин да күчөп баратканын сезип атпайбы мен комитеттин жыйындарында. Күчөп кетеби, күчөбөй кетеби, мен дагы бир жолу айтам, ал мындай бир менин колумдагы иш эмес. Көз ачылып жумулганча, кирпи кирмелгенче эмне болорун жараткандан башка эч ким билбейт. Анан биларман болуп бир нерсе айтып коюш ал менин мүнөзүмдө эмес. Кандай болсо ошондой болот. Эл кандай кааласа ошондой болот. Мен айттым, ошо кезге чейин айтып келгенмин. Ар бир мамлекет, ар бир эл өз тагдыры үчүн күрөшсө гана ошол эл бактылуу болгонго укугу бар деп. Чындык үчүн күрөшкүсү келеби, күрөшсүн. Жок, мага чындыктын кажети жок дейби, жата берсин. Өз укугу үчүн күрөшкүсү келеби, күрөшсүн. Күрөшкүсү келбейби, жок. Мына кече 13% шайлоочу катышты деп атабыз. Демек 87% кишиге баары бир деген сөзбү? Баары бир экен. Ошондой да. Анан келгендерин да көбүн азыр көрүп атабыз, канча акча алып келип аткандарын, канчадан эми ушундай коомго бирөө алдын ала бир нерсе болот деп айтыш менимче туура эмес болуп калат да. Дагы Сол жалпы алымга караштардын бирине жыйын төрага башкы прокуратуранын сунушун айтарганда сизди чайга чакырганын айттыңыз да. Ошол боюнча жалпыбызга айтып өтсөңүз, анан сиз жолуксаңыз балким аба артыктай болбойт беле. бул залда. Ооба. Залда. Ушул залда. Ушул залдын ичинде, ошол жерде. Ошол имаратта. Анан бир-эки ооз сөз бар экен дегенден барсам ушундай билдирүү келди деп. Мен айттым, эми сары майдай катып отурасыңар аны. Эртерээк айтпайсыңар. Мен азыр айтам деди, ошо кезексиз кириш керек деди, айта бер дедим, кеттим. Чыкты, айтты. Аралыгы канча убакыт? Залдын ичинде, ушул жерде. Балким ошо чакырганда барсаңыз абал артыктай болбойт беле. Ал эмне деген? Сизге алдын ала сүйлөшөйүн деген турбайбы деген. Эмнени сүйлөшөт? Сизге баягы сүйлөшөйүн деп чакырган турбайбы менчи жолу ушуга. Сиз бара болгондой турсуз да. Калган боло берсин. Түшүнбөдүм такыр. Сол башкы прокуратуранын сунушун айтарганымызда жалпы жыйындачы сизди жолугушка чакырыптыр. Сиз барбай коюпсуздар. Бардым деп атпайм, ошо залдын ичинде деп атам мен. Чайга чакырды дегенде эмне, бир жерден тай союп чакырды дейсиңер. Ошол залдын ичинде. Дагы Комитет жыйынында көптөгөн жогоруда айтып көрдүңүзбү? Талаш тартыштар
да. Депутаттардын сиздин мындай сунуштарыңызга, ой пикирлериңизге каршы чыгышы эмнеден бар? Буйрукта. Кимден? Алат да. Менден жакшы билесиңер садакаларым. Ай, менден жакшы билесиңер. Мындайда жигиттер, кыздар, мындайда жигиттер, кыздар. Эгерде биз өзүбүздүн пикирибизди айта албай, бирөөнүн айттырып жашап баштаган болсок, демек бул коомдун бүткөнү. Бул коомдун бүткөнү. Абдан ушундай бир эмне болбалы. Бийлик тарабы дагы, башка тарабы дагы акырын эмнени кылып коюп, мен эмес. Муну дегенди жакшы үйрөнүп алдык. Бул жакшы эмес, өзү негизи коом жоопкерчиликти сезиш керек. Ал ушундай болушу керек. Мен мына соңку мезгилдерде аябай баса белгилеп 3 мисалды келтирип атам. Аны сиздер дагы билесиздер. Биринчиси Франциядагы пенсия жашын көтөрүү. 2 жашка көтөрөм деди. Эмне болду? Бүтүндөй эл көтөрүлүп, 2 жашка каршы чыкты узартууга. Демек эл өзүнүн укугу үчүн күрөштү да, туурабы? Израилде сот системасына өзгөртүү киргизем деди Нетаньяху. Жок, бүтүндөй шаарлардын баары соттон колуң тарт, сот көз карансыз болуш керек деди. 2 колун көтөрдү дагы, мен премьер болуп турганда бул өзгөртүү кирбейт деди. Демек эл күрөшүп өзүнүн укугун өзү талашты. Үчүнчүсүн Польшаны айттым. Польшага Украинанын арзан буудайын киргизебиз деп бийлик чечим кабыл алды. Бүтүн комбайн тракторлары менен Варшаваны курчап туруп алып, биздин буудай өндүрүүчүлөр кайда барат, эмне үчүн биздин буудай арзандап кетет деп, бир күндүн ичинде Украинадан бир бүдүр буудай кирбейт деген чечимин кабыл алдырыпты. Биз жата беребиз го. Эч кымырабай жата бергениң дагы эч нерсе эмес. Экинчи тарабың жактоочу болуп чыгат. Мына ушул маселе. Маселе ушунда турат. Эгерде биздин жарандар, биздин коом конституция боюнча, мыйзам боюнча жашайбыз десе, анда жалгыз Мадумаровдун күрөшө бергенине күчү жетпейт. Аны айтып атпайсыңар, биз күтүп туруп туралы, сиз жеңип калсаңыз, бизге да күн тийип калар дегендей болот. Ташиев менен каймайтыштыңыз, президентке дагы көп сөздөр айтылды. Ошол жактан кандайдыр бир ошондон кийин комментарийлер кетиби? Эмне болгон комментарий? Көп андай сүйлөйбө, көп эметпе деп кандай отношения какие у вас? Мага буйрук бере турган эч кандай алар менен мамилем жок. Мага буйрук бере турган 2 киши бар эле, экөө тең каза болуп калган. Мен атам жана апам. Башка киши мага буйрук бере албайт. Андай бол, мындай жаша, тигиндей бол деп эч ким буйрук бере албайт. Мен өзүм, бул менин өмүрүм. Менин көкүрөгүм эркин. Бирөөнүн жетегинде жүрө албайм, жүргүм да келбейт, андай жашоодун мага маңызы жок. Баасы да жок андай жашоодун. Кажети да жок андай жашоодун. Ошондуктан жанагы мындай болсо, андай болсо деп сөзгө чакырылды, болду, андай нерселер мага таасир кылбайт. Жок, качан? Негизи сиз менен президент Айтпады өзү. Айтпады. Эмнеге сүйлөшүлдү ал жакта? Ошондон сурап алгачы. Ошону сурап кетейин да. Акылбек Түмөнбаев интервью берип айтканда, ошол жерде жашнакай эле сүйлөшүп кетет да, кайра сындарын айтып берет. Эми силер айткылачы, сын пикирди мен айтам, айтып келгенмин айта берем. Сын пикир айтканда мен анын костюму туура эмес экен, же ботинкеси кыйшык экен деген сын пикир айтпайм. Мен сын пикир айтсам, конституция боюнча, мыйзам боюнча айтам. Кабыл алынган чечимдер боюнча айтам. Алардын сындаганы менин мүнөзүмдү сындайт. Айырмасы ушунда. Мен мамлекеттик позициядан сын айтам, алар жеке менин мүнөзүмө асылып сындашат. Жеке менин адамдык сапатыма асылышат. Мен алардын адамдык сапатына өзүмен өзү болсун, баршы жерге барганда жообун берет. Мен алардын кабыл алган чечимине сындайм. Ошол эле Садыр Жапаровдун өзүнө жана үй бүлөсүнө көрсөтүп аткан кордук болуп атканда, ошондо дагы мен пикиримди айтканмын. Ошондогу бийликтегилерге. Түшүнүп атасызбы? Садыр Жапаровду жек көрүп, ал менин күндөшүм эмес.
Садыр Жапаровдун атасы каза болгондо ошол мен барып топурак салып ошол жерден катышып келгем ишиммен. Мени бирөө милдеттүү кыла алган эмес. Ошол жакка барып көрүнүп калсаңыз жакшы эмес болуп калат деп мени дагы эскерткен бийликтер болгон ошол жерде. Мага баары бир. Менин каалоом ал. Менин укугум ал. Менен байланып калган бир торпок же бир кой эмесмин да кайда байлап кайда жетелесе ошол жака кете берген. Анан буга чейинки президенттерди да сындадыңыз дейсиз. Менин сыным туура болгон бекен? Баарыңарга да. Менин сыным туура болгон бекен? Турмуш далилдедиби? Мезгил көрсөттүбү? Бир айырмачылыгы бар, бир айырмачылыгы. Ошол Садырды Садыр түрмөдөн чыгышы керек деп айтып койгон үчүн канча кишилер айткан. Адакан Кимсанбаев жөн эле жүрө бербейсизби? Ал көпкө кетти. Эми эмне кыласыз президенттерге каршы чыгып? Деген кишилер азыр ошо Садырды ороп жүрөт. Эмнеге президенттерди сындайсыз деп менен айтышып, баатыр болгон кишилер азыр Садырды курчап жүрүшөт. Кимдер алар? Дагы суроо барбы? Как вы считаете, депутаты дадут добро на то, чтобы вас привлекли к уголовной ответственности? 3 жолу жооп бердим мен. Мен кээде жок, башынан бери отурат карындашым. Мен буяттым бир сөздү кайра кайталай бергенде, мына депутаттарга дагы ушуну айтып атпаймынбы? Кайсы статьяда дейт, момчанын статьяда десем, экинчиси келет кайсы статьяда дейт, бул статьяда дейт. Ошондой болуп атпайбызбы? Эми айтып атпаймынбы? Жогорку кеңештин бүгүнкү абалы былтыркы менен салыштырганда башкачараак, кандай болушун бир жараткан өзү билет. Мен кээде өзүмдөн өзүм коркуп да кетип бартам. Себеп кээ бир жерлерге барып калганда кыргызча сүйлөсөм да, орусча сүйлөсөм да түшүнбөй калып атат да. Анан эле кайра эле ушуларды берип атканда мен өзүм коркуп кетип бартам. Мүмкүн мен башкача сүйлөп коюп атат окшоймун дегендей болуп калып атам да. Мен да туура түшүнгүлө. Ошондуктан кезинде сындайм мен. Аскар Акаевич кетти. Аскар Акаевичке эч кандай бир башка артынан бир моокумум канып тепкилебейм. Бакиев кетти, аркасынан моокум кандырбайм. Атамбаев кетти, Отунбаева кетти. Баары менен күрөшүп келишкен. Кетти, мен унчукпайм. Эртең бүрсүгүнү мүмкүн ушундай мезгил келип калат. Ошол эле Жапаровдарды, ошол эле Ташиевтерди мүмкүн мен айтып калышым мүмкүн. Ой, мыйзамсыз кордоп атасыңар, мыйзамсыз соттоп атасыңар. Андай болбойт деп калышым мүмкүн. Мына парламенттик шайлоо болуп атканда Каракулжага барсам, Жээнбековдер аябай күчтүү аракеттерди жасап, менин сөзүмдү угузбай, ары музыканы коюп, ары концерт коюшуп, аялдарды аябай тойгозуп коюп, ырылдатып сүйлөтүп кеткенде мен айтпадым беле. Эртең бүрсүгүнү мүмкүн болушу мүмкүн, мен Жээнбековду коргоп калам. Ошондо монол жердегилердин эч кимиңер калбайсыңар деп. Ошондон туп-туура 14 күндөн кийин ушул окуя болду. Жээнбековду коргогон эч ким жок бүгүн. Кайсы жерде мыйзамсыз каралап аткан болсо мен коргоп атам. Себеп адамдын жүзү жарык болуш керек. Мен ушундай принцип менен жашайм. Өз абийириңдин алдында, жаратканын алдында таза бол, калгандар эмне десе ошо десин. Ушундай. Мен айттым го бүгүн. Колдорунан келеби, керек болсо күндү батыштан чыгарышып алсын. Ошол. Сиз азыр президент Жапаров менен Жеке Мамедовдун сугучуга айтып өттүңүз. Меники да ушуга үндөшүп болгону сиз ушуга жооп берсеңиз туура болобу деп ойлоп атам. Саясатты түшүнгөн адамдардын айрымдары сиздин Жапаров менен мамилеңизди абдан тирешүүдө деп ойлошот. Анан өзүнчө Кемпирабад маселесинде өзүнүн жетер жерине жетти деп эсептеп, анан өзгөндөгү жыйындан келатканда ушу президент менен сиздин ортосунда кандайдыр бир араздашуу болуп кеткен деп дагы айтып жүрүшөт. Ушул боюнча өзүңүздөн сурасам, анан ошол мамилелер бүгүнкү окуяларга эмне себеп болуп атат деп ойлойсузбу? Биздин араздашуубуз биринчи күндөн эле башталган. Биз Исхак Масалиев экөөбүз олтурсак, экөө кирип келди да, момундай жол менен барабыз деди. Мен айттым, ал мыйзамсыз болот. Ал конституцияга каршы келет. Мындай жол менен барсаңар, конституция бузулат. Мына ошол мезгилден баштап эле биздин пикирибиз түп дал келбейт. Биринчи башталганда кыйшайып кеткен, ошол бойдон келет.
Булар биринчи отурганда кыйшык отурушкан. Жогорку кеңештин ыйгарым укуктарын 1 жылга созгондуктары дагы мыйзамсыз. Мына мен жакында конституциялык сотко бердим. Мунун дагы бир себеби ушунда турат. Конституциялык сотко мен көрсөтмө бердим, аныктама бердим. Ушул жерде айтылып атат, чакырып өзүнүн буйругу менен курултай өткөргөнү мыйзамсыз. Буюрса конституциялык сот адилеттүү деп дагы бир. Конституциялык сотто мен 100% чындык биз тарапта экендигин аныктаганга укугум жетет. Тажрыйбам да жетет. Ал жерде так даана жазылган. Кыргыз Республикасында элдик курултайдын иши, тартиби, чакырылышы конституциялык мыйзам менен аныкталат. Чекит. А бизде конституциялык мыйзам жок. Ушул кезге чейин жок. Мыйзамсыз. Экинчиден, Кыргыз Республикасынын аймагында жөлөк пулдар, айлыктар эң төмөнкү керектелүүчү коржундан кем болбойт деп алар жазган, мен эмес. Муну дагы далилдейт элек, эгерде бизде конституциялык сот болсо. Дагы бир жолу айтам, мыйзамдын ишке кирүү жөнүндөгү мыйзамды карап көрсөңүздөр, ошол жерде так даана жазылып турат. Ушул мыйзамдын ушул 44-чү беренесинин 3-чү бөлүгү 2023 жылдын 1 январдан баштап күчүнө кирет. Бүттү, анда башка сөз жок. Бирок айтып атпайбы конституциялык сотко кайрылыңыз деп. Конституциялык сотта кол бала болуп бүткөндө. Аны менден жакшы өзүңөр көрүп атасыңар да, сезип атасыңар да. Мына ушундай нерсени тезирээк чыгарып бергиле дедиле, чыгарып берди. Бул конституциялык соттон деле үмүт жок. Анан биздин жеке мамилебиз, ал жеке мамиле. Мамлекеттик иш-чараларда мамлекеттүүлүк жана мамлекеттин кызыкчылыгы жогору туруш керек. Мен бир мисал келтирем. Владимир Жириновский трибунадан туруп каргыш дейсин силерге. Каргыш болсун силерге. Мен силерди ушунчалык даражада жек көрөм. Жоголуп кеткиле, бүтүндөй барыңар кетишиңер керек деген сөзүн уккансыңарбы? Ненавижу я вас, будьте прокляты деп. Уккансыңарбы ушул сөз? Каза болду. Ошол каргыш айткан партиянын жетекчиси гүлүн көтөрүп барып, башында туруп, таазим этип, колун табытына тийгизип, башын ийип, өзүнүн ичинен кечирим сурагандай кылды. Байкадыңарбы ушуну? Путин ушундай кылды. Мына ол мамлекеттүүлүктүн улуулугу. Мамлекеттик ишмердин улуулугу. Биздегидей болуп бир сөз айтып койсоң, балдарыңа чейин, туугандарыңа чейин ызгылтыктап алдына салып алып кууп жөнөгөн бейбаштык, караңгылык, жапайылык бул соңку кездерде бизде гана болуп атат. Тилекке каршы. Ошондуктан адам мамлекеттик ой жүгүртүү кабилетине ээ болушу керек. Мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртүшү керек. Анан Мадумаровдун оозун жаап койсок, Кыргызстанда бүтүндөй бардык ооз жабылат деп. Кече мына айтылчу эмес сөз эле айтылып кетти өзү эле дегендей болуп, мына курултай жөнүндө дембедем мыйзамдарды кайра киргизип атпайбы? Анан ошентип кече бир кишинин оозунан чыгып кетти го. Жогорку кеңеш жок болсо курултай менен отуруп калабыз дегендей кылып. Мына ошого бараткан жолу. Бир кишинин үнү чыкпай калса эле, бир киши жок болуп калса эле, жогорку кеңеш бүт баары бир атанын балдарындай болуп калат деген бир үмүт да буларда. Дагы бүттүбү? И третий, видите ли вы раскол во власти? Раскол, давайте начнем с последнего вопроса. Раскол во власти, об этом Садыр Джапаров сам говорил. Если вы помните, а я зря задаю такой вопрос, конечно, вы помните, вы не будете говорить, что вы помните. Я вообще в целом обществу говорю. Когда говорил, мы знаем, оплачивает большие деньги, чтобы
чтобы шельмовать Акыла Джапарова, убрать его и занять его место. Если знаешь, почему молчишь? Почему не называешь? Это раскол внутри их, большой раскол. Не называется. А тогда зачем заявляешь? Второе. Второй человек, как вы говорите, именуете его, заявил, что у 3 депутатов диплом недействительный. Где? Кто? Почему замолчали? Или соврали очередной раз? Или те пошли и сделали то, что надо делать? Кроме Бүтін Кыргызстана, Урзаем Нурматовой, никто не пострадал. А тогда зачем заявлял? И более того, было заявлено, что еще у 2 министров диплом фальшивый. Кто они? Или до сих пор работают с фальшивыми документами, фальшивым дипломом? Второй вопрос у вас. Что было? Относительно. Первый был про позицию в отношении реабилитации. Реабилитировать один человек не имеет права. Реабилитирует народ, и после народа реабилитирует история. Когда был реабилитирован Исхак Разак? Это дело было времени. От этого Разакову стало хуже? Нет, стало лучше. А реабилитация Акаева, Бакиева и других, я еще раз говорю, это не по воле одного человека должно быть, а в соответствии с Конституцией, в соответствии с законами, а не по прихоти одного человека. Я еще раз говорю, годами, десятилетиями есть личности среди кыргызов, которые не реабилитированы перед народом. Не реабилитированы. Сколько бы власть ни восхваляла, все равно не реабилитированы. Поэтому это очень сложный вопрос. Третий вопрос. Относительно отношений с Атамбаевым. С Атамбаевым, как он стал президентом, у меня никакого отношения не было. После того, как его незаконно, неконституционным путем начали шельмовать и хотели его наказывать, лишая его неприкосновенности, экс-президентский мандат, статус, я тогда выступал, говорил, это незаконно, это несправедливо. Ибо эта норма будет работать, начиная с Джейнбекова. Они хотели вот задним числом принять те поправки, которые они приняли, и на этом наказать Атамбаева. Это было незаконно. Я и тогда говорил, и сейчас говорю. У меня никакой связи нету с ним. Так. И тогда можете высказать свою позицию относительно целостности и территориальности нашей страны? Вы знаете, в процессе глобализации мир меняется каждым часом. Все другие государства работают над этим, ищут какие-то пути. К сожалению, для кыргызских политиков самый главный вопрос, чей же ставленник станет акимом того или иного района. Вот самый глобальный вопрос для кыргызской власти. Или кого очередной раз надо поймать. Да? 3, 4, 5 я пошел искать. Если кто не спрятался, я не виноват. К сожалению, у нас в глобальном масштабе мыслящих, думающих людей в государственных структурах власти не остались. Не остались. Настолько обмельчались, настолько деградировались, настолько упали. Вы же сами свидетели, порой мне становится стыдно, элементарные вопросы задаешь членам правительства, а ответы не получишь. До вечера сиди не получишь. Вы же свидетели, вы же это видите, в отличие от народа нашего. Поэтому, уважаемые коллеги, я надеюсь на ваше понимание. И не только политики должны говорить об этом. В первую очередь, вы должны заниматься просветительством. Если вы не будете заниматься просветительством, так называемой ботфермой, они занимают вашу нишу. Мы благополучно хороним такую великолепную профессию, как журналист. К сожалению, да.
Вот смотрите, когда дается интервью или узнать позицию какого-то государства, обязательно делается ссылка на какую-то газету или на какого-то журнала. А у нас в Кыргызстане есть такой журнал или газета? Нет уже. Почему? Почему мы не можем делать ссылку? Вот в этом и трагедия. Потому что мы занимаемся исключительно мелкими, такими неприятными, достаточно, скажем, противными делами, маленькими делишками. К сожалению, так. Наш уровень падает, страшным образом падает. И я боюсь, что через короткое время мы можем стать неконкурентоспособным народом по отношению даже перед нашими соседями. Потому что мелкота, мелкота, еще раз мелкота. Болду, биттүү. Ийгилик болсун, аманчылык болсун. Рахмат.